Антип эле ушул Испаниядагы Барселона клубу дүйнө жүзүндөгү эң мыкты клубтардын бири Кыргызстанга келүүгө макул болуп калды. Көп мамлекеттерге бере бербейт, себептен бул эң жакшы академия шарттарды карайт, мамлекетти карайт, инфраструктураны карайт, анан кандай адамдар менен иштешет деп карап изилдеп ушул бизге ушул академия ачканга уруксат беришкен бул кишилер. Бул деген коммерческий проект для них. А биз үчүн бул чоң социальный проект. Кандай варианттар болду? Мындан тышкары академия Аякса, андан тышкары венгерский академиялар менен, бельгийский академиялар менен, Гент академиясын айрыкча. Камча Кыдыршевич Тренчин деген клубдун 10% акциясын сатып алыптыр. Демек футбольный мафиози өсүп атат. Петр биринчи окно в Европу прорубил. Барселона бир жагынан чоң клуб, экинчи клуб Тренчин подготовительный жагынан аябай жакшы. Үчүнчү биздин Мурас Юнайтед, Кыргызстан футболчулары жаш. Биз аларга алып барабыз, ойнотобуз. Европейский футболдо чыкса, канча мүнөт ойносо баасы көтөрүлөт бул оюнчунунчу. Анан ири клубтар Барселона, Мюнхен же башка клубтар муну карап өзүнө алса, андан да рейтинг көтөрөт. Ошол ар бир бизден кеткен талантчу оюнчулардан клуб өзүнүн акчасын алып туруп. Мурас Университетте мынча акча каякта? Камча Кыдыршевич жасаптыр, тигинтиптер, минтиптер деген жок. Бул деген президент Федерации футбола Кыргызстана. Чоң ири клубтар менен кызматташууга сүйлөшүп, мамлекеттик деңгээлинде чече турган адам да. Частный клубтардын өздөрүнүн иши бар. Ким менен кызматташат, эмне сатып алат, кантип өнүгөт, бул жеке иш. Бул жерде эч кандай тиешеси жок. Мурун менде атам кичине кезимде айтты эле, футболсун курсаң тойгузбайт деп. Азыркы күндө футбол тойгузат. Себептен бул жакшы көргөн ишиң менен алектенесиң. И ошого да акча төлөйт да азырчы.